Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кыргызстан өлкөсү алтыны бар өлкө деп аталып келет. Бирок алтыны бар өлкө деп аталып келгени менен алтындай болгон жашоосу жок. Бул эмне маселеден? Деги эле тоо-кен маселесинде эмне маселелер бар? Мына бүгүнкү биз диван көрсөтүүсүнөн ушундулантпакпыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен диван көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү биздин диванда Тоо-кенчи Евразия экономикалык сериктештигинин ардактуу атылуу Жейналиев Максат Суамбекович болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми бүгүнкү суроону дароо эле ошол бүгүнкү болуп аткан окуядан баштасак. Мына Кыргызстандын жарана катары ошол сиздин оюңуз боюнча шайлоо кандай өттү? Эми шайлоо ушул 30 жылдан бери шайлоонун бардыгына активдүү эле катышып келген жаран катары мен да муну абдан жакшы, мындай кызыгуу менен кабыл алдык десем болот. Ошондо мындай салыштырмалуулук менен алсак, аркы шайлоолор, президенттик шайлоолор менен ушул мезгилдеги. Анан бир топ мындай бир демилгелүү болду да. Кандай демилгелүү? Мурда деле демилге болгон, бирок мындай карапайым элдерден анчалык деңгээлде болгон эмес. Карапайым элдер ушу менимче бир ушундай көтөрүлгөн учурун элестетип калдым 2005-жылы. Ошондо бир чоң элдер бардык жерде көтөрүлүп, мындайча айтканда революциялык ситуация түзүлүп калган эле да. Ошонун шайлоонун шарапаты менен кетти эле, бул дагы ошондой окшошуп турат. Анан бул жерде анда эми баягы жүгүрүп, тияка жүгүрүп, бияка чуркашып кандидаттын баягы тагымдагылар. Жер-жерде штабын түзүү ушунчалык катуу мындай ар кайсы муундагы тараптардын негизинен түзүлдү эле. Мында жалаң ушу карапайым эл өздөрү колдоп эле жер-жерде иш кылды деп ойлойм. Жана буга чейин дебаттарда дагы кызыктуу немелер талкууланып, жана ким Сооронкулова дагы белгилеп жүрбөйбү? Ушул биз соцсеттен иштеп отурдук көбүнчө, айылдарга бара албай калдык деп өзүнүн эмелерин айтып абдан жакшы баа берип атат да. Ошондуктан салыштырмалык түрдө бир топ бийликтин бутагы мен эч кандай баа бере албайм, аралашты же аралашпады деп, бирок карапайым эл ошол жалпы шайлоочулардын 39% катышты деп атпайбы? Ошолор активдүү болду десем болот да. Эми бул мындай жарыя деле же болбосо жарнак деле болбосо керек. Эгерде мындай жашыруун болбосо, сиз кимге голос бердиңиз, добуш бердиңиз өзүңүз? Мен Садыр Жапаровго добуш бердим. Себеби тоо-кен маселесин көтөрүп бул ушул кампания башталды. Бирок мен жанагы референдум өткөргөнгө каршы бердим. Себеби бул өзү менин оюмча өтө аз убакыт болуп калды деп эсептедим. Ошо менен бирге эл шайлоо менен алаксып, бул бийликтин формасын жакшы тыңдаганга ушул мөөнөт жетпей калдыбы деп эсептедим. Андан кийин экинчи бир себеби ушул курултай механизми иштеп киргенден кийин анан референдумга барсак ушул жашообузга туура келеби деп ойлодум. Курултай деп калдыңыз да. Анан чындыгында эле курултай бул кеңеш. Негизи курултай деген бир топ адамдардан бул кеңештик бийлик. Анан ошондо бул курултай өзү парламентаризмге окшошуп кетпейби? Курултай парламенттик башкаруунун ошол бир эмеси, чоң белгиси деп эсептейм мен. Бул кеңеш дагы эмес. Бул жыйналыш. Мисалы кеңеш деген бир 20-30 киши, 15 киши, 5 киши отуруп алып кеңешет. Кеңеш курат, шайланып. Анан бул курултай жалпы элдик жыйналыш, чогулуш деген сөздүн мааниси ошондойдон деп түшүнөм. Ошондуктан бүткүл элдер жыйналып келип, анан кийин чогулуп алып туруп, анан кийин сүйлөшөт да. Ошон үчүн курултай бул ошол парламенттик башкаруу болобу, мейли президенттик болобу, бул биздин улуттук ата бабадан келаткан
ушул эме болгондон кийин бул курултай механизм аябай керек деп эсептейм да. Себеби могу жерде айтып атышпайбы саясатчылар, бардыгыбыз айтып аттык, ушул жоопкерчилик жок болуп атты, ошон үчүн президентке жоопкерчиликти берелик, президентке бийликти берелик дейт. Ошол президент эртеңки күнү жоопкерчиликти алат делик. Но ошол президентке келген жоопкерчилик аткарылбай калса, кандай жол менен кантип ошону жоопкерчиликке тартат? Же болбосо жумуштан кайра чакыртып алат. Же болбосо жана импичменттени жарыялайт деген механизмдер баары тең жыйылып келип ошол курултайга берилиш керек эле да. Ошондо курултайдын күчү пайда болмок. Анын иштөө механизми. Анан айтып атышпайбы, ушул жерде аны кармаганга дагы акча тыйын керек, андай мындай. Аны кармап эмне кереги бар? Дагы кыргыз элинин ушул башынан берки демократиялык принциптердин негизинде элдин өзүнө болуп коюш керек болчу. Ар бир айылдан болобу, райондан болобу өзүңөр шайланып келгиле. Дайыма туруктуу ошо курултай офисин түзүп аласыңарбы айылда, районда, аны өзүңөр чечкиле. Өзүңөр чыгаргыла. Бизнес балдарыңар бар, бизнесмендер бар. Же болбосо өзүңөр акча тыйын чогултуп, ошо 5-6 кишини кармап алгылы офисиңерди сактап бергиле деп коюш керек болчу. Ошентип 2 жылдабы, 1 жылдабы бирден өздөрү эле делегаттар тандалып ошол жерден чырылдап эл үчүн күйгөн, жер үчүн күйгөндөр өздөрү келмек. Мисалы эми мындай кичине өтө жакын болбосо да салыштырып айтсак, Союздун учурунда съезд 5 жылда бир өтчү да. Ошол жерде каалайбы, каалабайбы, үстүртөн болобу, эмне болсо дагы ошол коммунисттик партиянын генеральный катчысынын докладын угуп жактырчу да. Ушунун демократиялык принцибиндеги ушул курултайды күчтөндүрүп койсо деген жагын колдоп жүрдүм да. Эми өзүңүздүн кесибиңизге, мынакей өзүңүздүн кесибиңиз боюнча ушул инвестицияны тартуу боюнча сиз Евразиялык экономикалык шериктештиктин ардактуу катуулу болдуңуз. Анан мен бир айтар элем да, инвесторлорду ушу кандай шарт түзүш керек инвесторлорго? Деги шарт түзүлүп атабы буга чейин? Инвесторлор менен иштегениме ушул 2007-жылдан бери такай иштеп калдым да. Анан ошон үчүн бул жерде мен ачыктан ачык айтам, инвесторго такыр шарт түзүлгөн жок. Ал жөн эле баягы бир кагаз жүзүндө, анан чиновниктер чыгып, саясатчылар чыгып, түзүп атабыз, момундай болуп атат, закондо кабыл алып койдук, андай мындай деген менен иш жүзүндө андай болгон жок. Мен туруктуу ушул ар кайсы англичандар менен, ушу Южный Корея менен, Түштүк Корея менен, андан кийин орустар менен, казактар менен, түрктөр менен мен ушул инвестиция боюнча көп иштерди алып бардым, ар кайсы тармакта. Анан акыры келип ушу Кытай Эл Республикасынын инвесторлор менен туруктуу иштеп калганыма 7 жыл болуп калды да. Ошон үчүн инвесторлордо эч кандай инвестиция боюнча биздин Кыргызстанда эми тилекке каршы эч кандай мындай колдоо деген сөздү ал жөн эле айтып койгон болуп калды, эчтеке жок. Ошон үчүн бизде инвесторлор келет, анан жүрүшөт, баягы чалгын кылат, карайт, тияк-биякты карайт. Анан бизде ошол мыйзамда жазылганы менен мыйзамдын иш жүзүнө аткарылбашын байкайт дагы, кеткени көп кетип калат. Анан көбүнчөсү бул жерде жана ортомчулар жүрөт дагы, ошолор анан чайкоочулук ишине барып, анан кийин биздин чиновниктерден коррупцияга тартып атканы дагы бир себептеринен ушундай болот да. Эми тоо-кен тармагына, мынакей чындыгында жана сөзүм башында айтып кеттим, ушул алтын маселесин көп көтөрөсүз, аны менен иштеген катары. Неге эле ушул алтыны бар болуп туруп, биз ушул кедей жашайбыз. Бул намыска тийбей койбойбу? Намыска тийбек турбай, бул кумтөрдүн маселеси көтөрүлгөндөн баштап, мындай түшүнүп, ушуга маани берген болуп калды биздин элдин көпчүлүгү эле. Мындай аябай кайгы болуп аткан учурларды көрүүгө болот да, өкүнүп аткан учурлар болот да. Ошон үчүн биз өзүбүз тоолуу район болуп эле аталып калбаганыбыздан биз ошол жерде Менделеевдин жана мезгилдик системасынын баардык түрлөрү ошол жерде болуп атпайбы. Ошон үчүн анын ичинен ушул алтынга бай болуп атабыз. Алтынга карап отуруп менде көп ой кетет да. Ушу бекер эле ушул жердин баарын
алтын алабыз деп эле иштетип эле ушул жанагы майда агында алтындар деп коебуз, ошону деле берип атабыз башаламан кылып. Анан кийин алтындар өзү 3 классификацияга бөлүнөт. Майда мындай запастагы алтын кендери, андан кийин орто деңгээлдеги запастагы алтын кендери, анан жогорку өтө жогорку деңгээлдеги алтын запастар деп. Анан ушул бөлүнгөн бул классификациялар ушул СССР үчүн деле бөлүнгөн. Ошонун картасы бар, кайсы жерде канча тонналык алтын жатат. Ошонун болжолдусу канча, ошонун иштеткенге геологиялык запасы канча, андан экономикалык запасы канча деп бөлүнүп турат татнак болуп. Анан ушул боюнча иштеп, ошол боюнча ушул тоо кендин алтынды болобу, баалуу металлдар, алтын жалгыз болгону азыраак, баалуу металлдар менен чогуу болот. Ошолордун баарын бир анализдеп карап туруп, анан бир стратегиясын иштеп туруп, чыгып анан кийин лицензияларды берип жөнөтсө болот эле да. Ошондо биздин жанагы айылдагы элдерибиз дагы жердин баарын талкалап койдуңар, токойдун баарын кыйып ийдиңер, анан кийин сууну буруп ийдиңер деген сөздөр дагы болбой калат эле да. Экологиялык маселе. Экологиялык маселе болот эле, жайлоолор сакталып калат эле. Мисалы эми көп эле жерде берилип атат, бирок жайлоону биз талкалап коюп атабыз да. Жайлоону кайра калыбына келтириш үчүн бер жагы өсүп, аны рекультивация кылып, калыбына келтирип, анан тиккен немелер чыгып, антип биткенче да 15 жыл кетет. 15 жылга чейин тиги айылдагылар коюн же малын бакканга күтүп отурмак беле, жашап өтүп атат адамдар уламдан улам. Ошол үчүн буга биринчи кезекте чоң стратегияны мамлекет деңгээлде алып чыгып туруп, ошону бир бекитиш керек да, ошол менен бекем иштеп, анан ошол алтындарды болобу, баалуу металлдар кендерин болобу, ошону бир эмеге критерийлерди аныктап туруп, анан ошонун негизинде анан ошол жерде өкмөттүн үлүшү канча болот, анан кийин канча пайда түшөт дегенди ошол концепцияга киргизип чыгып туран иштесе жакшы болмок да. Себеби азыр бизде үлүш өкмөттүк жобосу элдик үлүш деген жок. Мына бир-экин ушул кен байлыктарыбыз бар. Мына башында негизи жакшы эле башталган. Акаевдин учурунда бул боюнча саясат. Мисалы Кумтөр менен башталганда 67,6% Кыргызстан тарабы болгон. 33,3% ошол Канада тарабында болгон. Анан бул келип 2014-жылы 31 декабрда тетрисинен бурулуп калып атпайбы? Бул жерде көрүнүп турат да. Камека деген өзүнчө воплощение деп коет, жанагы эменин ичине кирип кетип атат, Сентера Голдтун ичине. Ушундай бир элге көбүрөөк түшүнгүс бир схема менен муну жок кылып кетишти. Андан кийин мейлеми инвестор келбейт экен деген шылтоо болду. Бул инвестор келбейт деген сөз, бул ошол коррупцияга аралашкан чиновниктердин чыгарган саясаты. Инвестор келет. Мына революция болсо деле келип атат. Менин инвесторлорум ушул 5-октябрда ушул жерде болду. Мен туура түшүндүрдүм. Ошон үчүн бул жөн эле чиновниктердин же болбосо коррупциялык схемага кызыктар чөйрөнүн жүргүзгөн саясаты деп эсептейм. Себеби менин инвесторлорум качпай эле иштеп жүрүшөт. 3-4 революция болуп кетти. Ошон үчүн мына мисалы алтын кен. Бул Орловка шаарына жакын турат, 1-7 километрдей. Ошол эки алтын кендик 60 менен 40. Муну ошол мен да ошол Кыргыз алтында жүргөндө ушул эмени үлүшкө жетишип койгонбуз. Талаш тартышып. Анан ошол менен ушунуку келет. Калган месторожде ошол кен байлыктар ошол деңгээлге чыга албай жатат да. Мисалы Терексай бул 30% менен, Макмал Голд ал 25% менен. Калган мисалы Токтазан иштеп атат, Чаразав деген чаткалда иштеп атат, Фолклуд Майнинг Компани тиги чаткалда, Алабукада Жамгыр, тети эмеде Терекил Карагазык деген алайда, булардын өкмөттүн үлүшү жок. Анан ушул кантыбадан кийин ушул токен жагында Кыргызстанда өзүнчө саясат жүргүзүлүп атат деп кантып айтып болот. Ошонун баарын бир тип алып келиш керек. Жана мен айткан алтындардын бөлүнгөн бөлүнчөсү, жана бир классификацияга бөлүнгөн деп атпайм, ошонун деңгээлине алып келип туруп ошого жараштуу үлүштөрдү бөлүштүрүп бериш керек эле. Анан алтынды өнүктүрүп
Анан байра ушул алтынды бир жакшы жолго коюп туруп улуттук алтын өзүбүздүн улуттук банкта сакталсын деген ниет менен 92-жылы ушул кыргыз алтын түзүлгөн да концерн болуп. Бунун да түзүлүшү абдан жакшы перспективный болуп, абдан ойлонулган жакшы бир ушул алтынга монополия жүргүзө турган өкмөттүк пайда болду эле да. Тилекке каршы ошол жоголбоду азыр. Ошол жоголду да. Ошол жоюлуп улам анан акционерлик обществого өткөрүү ишти концернден. Андан дагы ушул толуп келип, акыры банкрот болуунун алдында турат деп азыр медиа эмелердин айтылып жүрөт. Андай эмес, банкрот болуп жоюлуп кетти десек, мен бардык жерде жооп бере алам. Себеби бул алтын кармаган мамлекет ишкана жоюлат ошол эменин натыйжасында банкрот болуп деген сөз өзү кызыктайт, эл ишенбей турган нерсе. Но бирок Кыргызстанда болду. Ошон үчүн ушул системаны кайра азыр деле кеч эмес, көтөрсө болот. Дагы ошол баарын тең биргелешкен компанияларды ушулардын баарын бир типке алып келип туруп, алтынды, кыргыздын алтынын өндүрүп, анан ушул улуттук банкка коюу боюнча биз стратегиялык концепция иштеп чыкканбыз 2007-жылы. Ошол жерде мен ошол иштеп чыгып, ошол жетекчилик кылдым эле. Мына ошол мисалы иштелбей калды. Каралбай калды кыскасын айтканда. Ошон үчүн ошонун кесепетинен азыр кыргыз алтын чоң мамлекет ишканабыз. Азырда өкмөттүк деп аталат. Себеби 100%, аны сиз билесиз, бүт ошол өкмөттүн үлүшү. Ал жерде майда же болбосо кандайдыр бир үлүшкө ээ болгон башка жактар жок. Ошон үчүн бул өкмөттүк үлү болуп атпайбы? Ошон үчүн эми ушундай жакшы учурунда түзүлгөн ушундай өндүрүштүк ыкмалардын баары кийинки учурларда бири-бирин колдобой, бизде бир ушундай туруктуу системанын жоктугунан ушу бүгүнкү акыбалга келип отурабыз да. Дагы бир маселе, алтын маселеси менен сүйлөштүк. Эми мынакей ушул Тоген дагы өзүнчө бир саясатка айланып кеткендей да. Мынакей бүгүнкү күндө жетим тоо маселеси да көтөрүлүп чыкты. Анан өзүңүз билесиз, жетим тоо маселеси 2010-жылда аябай көтөрүлүп чыккан. Даже ошол жетим тоо жанагы революциянын маселесине дагы жетим тоо кирди деп айтып койсок болот. Ошол мезгилдерде 2010-жылкы революцияда. Сиздин оюңуз ушул Тогенчи катары жетим тоо маселеси? Туура. Жетим тоону мен толук изилдегенге же болбосо бул маселени караганга аралашкан эмесмин. Бирок мен Тогенчи катары мунун жагдайын жакшы эле билем. Бул жетиле эле ишкана. Ой, то есть кен да. Ушул жерде губернатор иштеген, Раматов болуп калды, Чекиев Тынчтыкбек деген. Мен ошол губернатор иштегенде экөөбүз мамилебиз абдан жакшы эле. Анан ошол кезде мен кызыгып калдым да. Ошондон баштап мен кызыгам да. Анан бул жетим тоо толук түрдө изилденип бүтө элек. Муну мүмкүн прогноздук изилдөөлөр бар, толук бар. Экинчиси ошол геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүлгөн. Бирок ошону дагы доразведка деп коет. Ошону да нары тереңдеп чалгындап, аны участокторго бөлүп, ошол участокторду ошол геологиялык чалгындоо иштери негизинде бир классификацияга бөлүп, анан кайсынысын биринчи башташ керек, кайсысын башташ керек, канчасын аны ККЗ деп коет. Алып келип туруп, жана Государственный комитет по запасам кендердин байлыгы боюнча мамлекеттик комиссия. Ошого коюп, аны чыгарып туруп, даярдап туруп, экономикалык запасын аныктап чыккандан кийин, анан бир ушуну коет элек, ушинтет элек деп айтып чыкса жакшы болмок да. Бу жерден кичине кимдир бирөө туура эмес багыт берди окшойт, шашып кетишти да. Бул бир. Ал кен боюнча айтып атабыз азыр, тоо иштери боюнча. Кенди ачып куруш үчүн жол керек да. Коммуникация керек. Башка коммуникациялар керек. Аларды канча жылда курат? Аларга канча эме кетет, каражат кетет. Анан каяка алып барабыз? Макул, азыр айтып атышат, тияк-буякты жазып атышат, керек Үрүмчүгө завод бар дейт. Ал завод менин Кытай инвесторлорум айтып атат, ал эч жактан эч жака курулган дейт, ал бир 15-20 болуп калды дейт. Бизде ал заводду иштеткенге Кытайда толук түрдө бул темирдин запасы жетиштүү дейт. Анан аяк менен макул эме, аны менен сүйлөштү деп коелу. Бирок ошого чейин канча километр, бер жагы 3000 километрге жакын алыстыкта турат экен. Ошого кандай жол менен таш барат?
эгерде кенди ташып барсак. А кенди ташып барсак ошол жерде терекил пайдасын береби? Же болбосо ал кенди бул жерден кичине байытып туруп алып кетебизби деген сыяктуу экономикалык, техникалык маселелердин баарын иштеп чыгып, анан кийин жолдун эң негизги көйгөй болгон жолдун каражатын, жолдун чыгашаларын эсептеп, темир жолбу, автожолбу, самолетбу эмне менен карап туруп анан мындай комплексине карап туруп анан кийин же болот же болбойт деп айтыш керек эле. Анан жаратылыш жагын, экология да, ал жагында карап, канча гектар деген жерди өзүнө камтыйт. Анан жалгыз эле ошол кенди алган жер эле бир 5-10 гектар эмес да. Ал коммуникацияларды куруу үчүн канча деген гектар жерлер кетет. Ошолорду эсептеп, канча терекил жанагы жаратылыштын берген бак дарактары, токойлору, суулары ошонун астында калып калат. Ошолордун баарын карабай туруп эле анан элди чочутуп алып атпайлыкпы? Эми биздин убактыбыз да келип калды. Акыркы суроода мынакей сиз баардык нерсени алдын аласыз да, мисалы ошол эле кен иштеткенден кийин кадр маселесинде жөн койгон эмессиз. Мисалы Тоо-кен колледжи. Азыр Россия менен келишим түшүп, Кытай менен келишим түшүп, ошо кадрларды даярдап атасыз да. Ошондо кайсы кадрларды биринчи кезекте даярдап атасыз? Кайсы кадрлар керек экен? Эми мен 2005-жылдары Кыргыз алтынга келип иштеп калганда Кумтөрдү өзүбүз иштетип алабыз деген кишилердин катарында жүрчүмүн. Анан Кумтөрдөгү ошол технологиянын татаалдыгы, андан сырткары дүйнөдөгү технологиялардын жылдан жылга өзгөрүп, ар кандай жолдордон варианттары чыгып атканын карап көрүп, биздин адистик эмебиз мүмкүнчүлүгү аз экенин сездим. Себеби көп адистер, кыйын дасыккан артисттердин баары ал кезде Союздан, тияк-бияктан келчү. Алар кетип калганда биз чала үйрөнүп калып калдык да. Кийин мен өзүм комбинат ачканда бул Орловкада. Ошондо өзүм ошондой Тоо-кендерин байытуу комбинаты, ошого Кыргызстандын ичинен дурус ушул эме адисти, обогатитель, технологторду таба албай, гарняктарды таба албай кыйналдым. Мына Кыргыз алтындан Эрмек деген жигит бар эле, ушул тың болчу, аябай жакшы инициативный дегендей, ушул аралашып жүрүп биз ушуну ишке өтө киргиздик. Мен конкурста берип көрдүм, тигиндей мындай. Акыры Кытайдан адистерди чакырып иштеткенге мажбур болдум. Бул эмнеликти айтат? Кумтөрдү эртең эле биз алсак өзүбүз иштетип кетебиз деген бул өзү мындай жеңил ойлуу экендигин байкадым да. Ошон үчүн мен биринчи эмне кылыш керек? Окуу жай ачыш керек экен дедим. Кайсы окуу жай? Бизде университет турат, Аразаков атындагы Калдайган илгертенде. Бирок ал жогорку билимдер даярдап атпайбы? Атайын орто билимдүүлөр, профтех эмес, атайын орто билимдүүлөрдү техникум деңгээлинде колледж, ошолорду жетишпендигин аябай сезилди. Ошон үчүн ушу колледжди ачтым да. Андай колледж Кыргызстанда экөө эле болгон. Мен ачканда 2008-жылы. Биринчиси тиги Кызылкаядагы горный эмеде го Тоо техникуму 25-жылы ачылган, 1900. А түндүк жакта жок экен. Мен Кыргыз алтын иштеп жүргөндө же Макмалда бүт ушул адистердин баарын Казакстандан, Тажикстандан тартып келчүбүз. Ушул вакытка чейин деле ошондой болот. Өзбекстандан ушул жактан алып келип иштетип жүрүп да. Ошон үчүн ушундай ортоңку, атайын ортоңку адистүү, ортоңку адисттерге биз дефицит бизде чоң экенин билип анан ушу колледжди ачкам. Именно ушул Тоо-кен жагында болот. Ал жерде негизи маршейлерлер, анан проходчиктер, ошондой эле тиги обогатитель менен жанагы технологтор негизинен даярдалат да. Ушул адистердин айлыктары да жакшы. Айлыктары мындай да, баардыгы эле ушул айрыкча инвесторлор келген ишканаларда бүт дипломдуу, квалификациялуу эмелерге карайт. Ошого жараша айлыктар көтөрүлөт. Болбосо Кыргызстандагы өзүнө окшош андан ылдыйкы категориядагы эмелерди ишканаларды алат да, ошону коюп коет. Ошондо 20-25 миң. Эгерде диплому квалификациялуу болсо, анда ал өйдө коюлат. Ошондон биз мындан арыдагы кыргызстандыктарга ушул жакшы жол ачылсын деп Россиянын Уралдагы горный университет бар экен, 1907-жылы түзүлгөн менимче. Анан ошо менен 3 жылдан бери карым катнаш кылып атып, быйыл кафедра ачып, жакында договор түзүп,
Азыр кафедрасына өр 20-дай 30-дай кишилер кабыл алынды. 2 дипломго ээ болот да бул жерде эле. Россиялык, анан биздики. Россияда да иштесе болот. Россияныкы деген бардык жерде дипломдору жарактуу көп өлкөлөрдө. Эми бир суроо. Тоо кен тармагы менен Кыргызстан каршысынан кутула алабы? Мен коркпой эле айтам, кутула алат. Жанагындай мен башында айтпадымбы? Ушул бир жакшы стратегияны иштеп чыгып, анан бизде 7 область бар. Мен өзүмчө эле ойлонуп коем да, мындай адамча. Адистик көз караш менен эмес. 7 областта 7 килтейген тоннажы бир 100 тоннадан бир 7 месторождение турат. Алтын эле. Алтын. Ошолор эле иштесе, анан аларга баягы сырье запас даяр болуш үчүн дагы бир кайра эле ошо ар бир областта бирден ошондой ортоңку деңгээлдеги алтын кендеринен берсе, ал келечегин карап туруп да, ошону анан биздин ошого мындай үлүшүбүздү жакшы аныктаса, эмне кереги бар, дагы бир жактан акча сурап. Мына Кунтөрлү канча миллиард деген акчаны мойсоп атат, бизге кичинекей миллиардты берип коюп атат да. Биз алданып эле келатабыз. Аны көрүп мен жазып деле жүрдүм, мурдагы бийликтерге, жогорку кеңешке барып да жүрдүк. Жыйынтык чыкпай калды да. Кабалный Кыргызстан үчүн да доголор түзүлүп эле келе жатат. Ошон үчүн азыр ошондой эле 7 областтарда ушул 7 жакшынакай алтын кенин. Андан сырткары биз бул редкоземельный деп коет. Сейрек кездешүүчү кендерибиз бар. Андан кийин полиметалдык кендерибиз деп коет, багы жарым түстүү металлдар. Ошолордон эмесине карата, баягы бай эмесине запасына карата алып тандап иштетсе, андан кийин бізде бурогольный деп коет, көмүр. Аны камень. Булардын баарын карап туруп эле ушундай бир генен чоң биздин жашообузга туура келген, экономибизди сүйрөп кете турган ушундай бир түрдүү кендерден баш аягы бир 30-ту иштетип койсо, менимче ал карыздан ишке киришкенден кийин карыздан бат эле кутулса болот деп эсептейм. Рахмат, бизге келип маек куруп бергениңизге рахмат. Биздин көрөрман угармандар да тоо кен боюнча маалымат алып алды болуш керек. Ошонун ичинде жетим тоо боюнча да маалымат алышат. Келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер Диван авторду көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Ал эми биздин диванда Евразия экономикалык шериктештигинин ардактуу атуулу Жийеналиев Максат Субанбекович болду. Саламатта калыңыздар. Саламаттабыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.